Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum. Урматтуу жамаат, урматтуу туугандар. Бүгүнкү сабагыбыз кечеги мурдагы өткөн сабакка улай эле өлгөн кишини кепиндөө, дүйнөдөн кайтыш болгон адамды кепиндеп анан жайга коюу бул дагы мусулмандарга фарз болгон, милдет болгон амал. Мусулмандардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жолу менен кепиндөө дагы өзгөчө мусулмандыктын белгиси. Гробко салуу, же болбосо башка нерсеге салып көмүү шариатка таптакыр туура эмес келген, сүннөткө каршы келген амалдардан бирөөсү. Мусулман адам төмөндө зикир кылынган 3 түрдүү кепин менен көмүштүгү тириктердин милдети. Ошол инсандын денеси, өлгөн инсандын денеси табылып, ошондой бир 3төн 2 бөлүгү табылса, же болбосо жарымы табылып, анан башы кошо табылса, ошону кепиндеп анан көмүлөт. Эгерде 3төн 1 табылып дененин, же болбосо жарымы табылып, анан башы табылбаса, ал дене адамдын денеси болуп эсептелбейт, бир мүчөсү болуп эсептелет. Ал учурда кандай кылынат десе, ал учурда да бир чүпүрөккө оролуп туруп, жөн гана көмүлүп коюлат. Ошол өлгөн кишини биз кепиндебестен, же болбосо шариатка каршы түрдө гроб ушундай нерселерге салып туруп көмүп коюу, бул тирүүлөрдүн милдетин аткарбаштыгы же болбосо күнөөкөр болуштугу деп айтылат. Демек бүгүнкү сабагыбыздагы тирүүлөргө билиштиги фарз болгон амалдардан бирөөсү. Фарз айын. Ар бир киши бул маселени билиш керек. Эгер сиз билбесеңиз, мен билбесем, ошол өлүктү кандай жол менен кепиндеш керек экенин билбесек, биз күнөөкөр болобуз. Ошол өлүктү шариат жолунда көмө албай калабыз. Өлгөн кишини кепиндөө дагы фарзы кифаяга кирет. Биз өткөн сабактарда айтканбыз, фарзы кифая эмне десе, ошол бир коом, бир элдин ичинен бир-экөө чыгып ошол өлүктү кепиндеп койсо, калгандарынан баардыгынан башынан түшөт дагы күнөөкөрчүлүк алынат. Эгер эч кимиси билбесе, анда баары күнөөкөр болот. Кепендин эң азы канчалык даражада болуш керек? Фарзы кифая мусулмандардын башынан түшүрө турган кепин канчалык болуш керек десе, юстару бихи жамиу баданил майит, өлгөн кишинин бардык денеси жабыла турган даражада бир материал менен ороп көмүп коюш, бул кепиндин эң төмөн даражасы болуп эсептелет. Мындай кылса дагы адам фарздан кутулат, бирок сүннөт жолу менен болбой калат. Кепин кайсы малдан болуш керек? Юкаффанул майит мин малихил халис аллади лам ятааллак бихи хаккул гайр. Өлгөн кишини кепиндөө ушундай кепин болуш керек, жеке өзүнүн акчасыга алынган кепин болуш керек, башкасынын малы аралашпаган. Башка бирөөнүн малынан кепин кылуу бул шариатта күнөөкөрлүк болуп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу туугандар, ар ким тирүү кезинде өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасы менен кепин алып даярдап коюштугу мустахаб амал. Халис өзүнүн акчасынан. Ал эми бүгүнкү күндө биздин арабызда бирөө өтө турган болсо, ошол кезде кепин таппай калат, кепин даярдалган эмес. Шариатты билбегендиктен, же болбосо шариаттын эрежелерин төмөн көз караш менен карагандыктан, кепинди кайдан келгенине ой жүгүртпөстөн кепин деп коет туугандар. Кепин таппай калат, шашып калганда кепин кимде бар? Менде бар. Ошол кишиден алып келип кепин деп коет. Же болбосо айыл желгелеринде өлгөн кишинин үйүнө акча топтойт. Ошол топтолгон акчанан кепин алып кепин деп коет. Бул дагы халис өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчага келбеген кепин болуп калат. Бул шариатта туура эмес. Фаиллам якуллаху малун важаба такфинуху ала ман талзамуху нафакату фи хали хаятихи. Өзүнүн малы табылбасачы, өлгөн кишинин өзүнүн акчасы жок болсо кепин алганы, анда кимге важип ошол кепинди алганы десе, ошо киши тирүүлөй кезинде кимге нафака бериштик важип болсо, тамак аш бериштик кимге важип болсо, ошол кишилер алат. Башкача айтканда, балдары, ошо өлгөн кишинин кепини даяр эмес болсо, балдары өзүнүн акчасына кепин алып, атасын кепиндеш же апасыны кепиндештин милдет болуп эсептелет. Эгер анын туугандары жок болсочу,
өлгөн кишинин балдары жок болсочу, анда кепинди ким алат десе, куффина мин байтил мал, анда орто фондтон, мамлекеттин фондунан акча алып, ошону кепин алып кепиндейт. Жеке бирөөдөн карыз катары алып кепинделбейт. Кепин ошондой бир таза акчага алынычтыгы шарт. Ошондон туугандар, эң жакшысы тирүүлүк кезибизде кепинди метриге чейин алып, аны пыштырып, кестирип, даярдап койгон мусулмандык милдет болуп эсептелет. Баарыбыз ошол нерсени даярдап койсок, көңүлүбүз да тынч болот. Албетте өлүмгө дагы бир улуттуу көз караш менен караган болуп эсептелебиз. Эгер ал киши мусулман өлкөсүндө эмес, башка бир өзүнүн өлкөсүндө эмес, башка бир өлкөдө кайтыш боло турган болсо, кепин алган эч ким жок болсо, ошо мамлекетте фонд карабаса аны, анда эмне кылат десе, важаба кафануху ала жамаатил муслиминал кадирина. Анда колунан келген башка мусулмандар акча чогултуп ошону кепинин алышат. Бүгүнкү күндө орус өлкөлөрүндө, башка жактарда ошол мигрант болуп иштеп жүргөндөр, Алла өмүрлөрүнө береке берсин, рызкыларына береке берсин, Алланын кырсыгы менен кайтыш болуп калып атат. Ошолордун кепенини ким карайт десе, ошол мамлекетте жүргөн мусулмандар, колунан келген адамдар чогултуп ошонун кепинини кара берет. Демек туугандар, ошол кайсы жерде жүрбөйлү, өлгөн инсанга дагы тирүүлөрдүн ошондой жардамы, салымы шариятта айтылып жатат. Ал эми тирүү боло турган болсо, албетте ага жумшак, мээримдүүлүк мамиле менен мусулмандар бири-бирине мамиле кылыштыгы жогорку даражада милдет. Ал эми кийинки нерсе кепиндин түрү. Эми биз канчалык даражада кепин кылышыбыз керек десе, шарият айтат 3 даражада. Кафану сунна, кафанул кифая, кафанул дарура деп айтылат. Сүннөт даражадагы кепин, жетерлүү даражадагы кепин, зарурат канчалык керек болсо ошончолук даражадагы кепиндер болот. Албетте биз бүгүн алхамдулилла кененчилик, кепин арзан, ошондуктан сүннөт кепинди даярдап койгонубуз абзел. Ал 3 түр менен бөлүнөт: камис, изар, лифафа. Биздин тил менен айтканда көйнөк деп айтылат, изар ошо асты жагы деп айтылат, лифафа үстүнөн ороло турган деп 3 түрдүү болот. Эгерде сиз өлгөн кишини жууп даярдагандан кийин кепинди даярдаш керек болсо, астына жерге биринчи лифафасы жайылат. Лифафасы кайсы жерден кайсы жергече болуш керек десе, баш жагынан бир уч кармай турган даражада чыгарып, пут жагынан дагы бир карыч же болбосо кармашка ыңгайлуу болгон даражада чыгарып, ошончолук узундукта лифафасы жайылат. Биринчи өлгөн кишини өлчөп алат, ошондон эки жагынан бир карычтан чыгарат. Ошону жерге салынат, анын үстүнө камис салынат. Камис эки түрдүү кылат бүгүнкү күндө биздин уламалар. Кандай десе, ошол узун материалды эки бүктөп туруп, ортосуну кыркып коет. Ортосуну кыркып, бир жагын түрүп коет. Бир жагын түргөндө өлгөн кишини ошо койгонуңузда жана тешиктен баш чыгат, калган жагын ылдый карап сүрүп коесуз. Ошондо камис мойнунан путунун учуна чейин, же болбосо ошо лифафанын өлчөмүнчө боло берет. Башка тил менен айтканда, камис мойнунан путунун астына бир карыч өткөрүп, лифафа менен бирдей кылып коюлат. Муну камис деп айтылат. Демек, лифафанын үстүнөн камисти коюлат. Анын үстүнө изар. Изар асты жагы деп айтылат. Бирок шарф викаяда китептерде айтылат, байнал карни вал кадами. Башынын учунан путунун учуна чейин болуш керек деп айтат. Изар. Бизде көбүнчө белинен кылып коет. Белинен ылдыйыны изар кылып коет, бирок китептерде туура сөз башынан путуна чейин. Бирок караңыз, башынан путуна чейин деп айтылган, сиз дагы бир карычтан кошуп, жанагы биринчи салынган лифафанын өлчөмүнчө кылып койсоңуз, дагында жакшыраак болот. Ушинтип үчөөнү жерге салынып,
Анын üstüne өлгөн киши коюлат. Албетте биз өткөнкү сабактарда айтканбыз, ошол кепинди койгондо атырларды жыттуу нерселерди себилгени мустахаб, сүннөт амалдар болот. Ошол өлүктү кепиндин үстүнө койгондо, кепинди коюп туруп биринчи изары бүктөлөт. Изары менен оролот өлгөн киши. Изары менен оролуп, андан кийин камис кийгизилет, жанагы башын чыгарып, андан кийин лифафасы үстүндөгүсү оролот. Астына 3 катарына жип коюп коесуз, баш жагы, бут жагы, бел жагына. Ошол бардыгы оролгондо кепин ачылып кетпеш үчүн 3 жерден сиз түйүп коесуз. Ошол түйүнчүктөр кепенди ачпастан кармап турат. Ушул 3 нерсе менен кепен толук болот. Ушуну менен биз мүрзөгө апарып койсок болот. Кийинки сабактарда биз ошо мүрзөгө коюунун жолдорун айтабыз. Иншалла. Аялдын кепини болсо 5 түрдүү болот. Ушул эле 3 нерсеге 2 нерсени кошуп коебуз. Хирка деп коет. Ал көкүрөгүнө жабыла турган материал болот. Көкүрөгүнө жабыла турган материал ошо мойнунан тизесине чейин кээ бир алымдар ушундай кылышат. Ошо хирканы көкүрөгүнө жабылат. 5-инчиси химар. Кадимки эле жолук болот. Баш жагына коюлуп, ошол жолук 3 бурчтук кылып кыркып койсо жакшы болот. Баш жагына коюлуп, кадимкидей хижап оронгондой ошону ороп койсо, бул сүннөт даражадагы эң ылайыктуу кепин болуп эсептелинет. Айта кетчү нерсе, аялдарды кепиндегенден кийин ошо табытка өлүктү мүрзөгө алып бара турган кроватка коюлганда сөзсүз үстү жабылганы абзел. Эркектики да жабылганы жакшы, бирок аялдын үстүн жабыш шарт. Эмне үчүн дегенде, аялдын тирүүлөй кезинде дене мүчөсү аврат, уяттуу нерсе болуп эсептелингендей эле өлгөндөн кийин дагы аврат болуп эсептелет. Ошо кепиндин тышынан дагы эркектер көрбөсүн деген сөз. Ошондой эле мүрзөгө апарып коюп жатканда дагы үстүнү ошо материал менен жаап турганы абзел болуп эсептелет. Ошондон туугандар, караңыздар, шарият канчалык даражада аялды мастур кылды, жапты денесин. Өлгөн абалда дагы ошондой жабык турганы абзел, тирүүлөй кезинде бадаража аула аны жабыш керек. Ушу түр менен кепиндеп биз жайга бере турган болсок, албетте бизге фарз болгон амалдарды дагы биз өзүбүз максатыбызды аткарган болобуз, жана өлгөн кишини дагы жакшылап узаткан болобуз, урматтуу туугандар. Демек, ушуну менен сиз табытка жайлайсыз. Табытты бизде кыргызда башы менен чыгаргыла үйдөн, буту менен чыгаргыла, кээде башы менен чыгарып калса кайтарып кирип буту менен чыгарыш керек, буту менен чыгарса башы менен чыгарыш керек деген бидият болгон, шариятыбызда жок болгон амалдар бар. Аларды кыламын деп биздин туугандар өзү да кыйналып жатат, өлүктү да кыйнап жатат. Ошондуктан эч кайсы китепте айтылган эмес, үйдөн башы менен чыгыш керек, же болбосо буту менен чыгыш керек деген маселелер жок. Кадимкидей кепиндеп, кандай удобный болсо, кандай ыңгайлуу болсо, өлүктү жаназа окула турган жерге алып чыгып, ошол жерде жаназа окулат. Кийинки сабактарда буюрса, ошол жаназанын түрлөрүн, канчалык даражада бизге милдеттерин, соопторун айта кетебиз иншалла. Алла субхана ва таала айтылган маселелерге амал кылышка барыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Угуп отурганыңыздарга Алла субхана ва таала илмиңиздерге береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.